Бүгін бүткүл дүйнөлүк инсульт оорусуна каршы күрөшүү күнү. Соңку вакытта далма ушул илдетке кабылгандардын саны күн санап көбөйүп бара жаткандыгы дарыгерлерди тынчсыздандырып келет. Адам эмнеден улам далма ушул ооруга кабылат? Ооруну алдын алыш үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Бул суроолорго алдыда жооп аласыздар. Саламатсыздарбы? Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон Ден соолук программасы кайрадан түз эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы инсульт жана COVID-19. Эгерде тема боюнча сиздерде да кандайдыр бир суроолор жаралса, эфир учурунда байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондор 032 22 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коноктору мен сиздерге тааныштырсам. Жылдыз Эгембердиева Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын мээ кан тамырлар бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Бактыбек Пыратов, кадам ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү борборунун жетекчиси, травматолог, ортопед, реабилитолог, кинезиотерапевт. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач далма ушул инсульт оорусу жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Да бир жолу инсульт оорусу айтып кетсем, бул биринчиден эле мээнин жабыркаланышы болуп эсептелинет. Мээ жөнүндө айтып кетсек, бул эң самый высший орган деп коет. Бүт организмде системанын иштешине, функцияларынын иштешине көзөмөлдөп тургучу орган болуп эсептелинет. Менин массасы адамдардыкы 1400-1500 граммга чейин болот. Жаш балдардыкы төрөлгөндө 380 граммга чейин болот. 20-25 жашка келгенде толук өсүшү ошо менен токтойт. Мээ өзү 5 отделден турат. Бул передний отдел деп коет, задний отдел, средний отдел, продолговатый, анан промежуточный мозг деп бөлүнөт да. Ошол передний отделде эң чоң полушариялар ошол жерде жайгашкан болот. Бул правый полушария, оң жак, анан сол жак деп бөлүнөт. Эгерде инсультта көбүнчө билесиздер да биринчи бир симптомдору бул оң жак жагы иштебей калат, больноолордун же сол жак жагы иштебей калат. Ошол мезгилде эгерден оң жак жагына мээге доо кетсе, поражение, парализованная часть сол жак тарабында болот. Сол жак мээсине доо кетсе, оң жак тарабында болот. Эми инсульт бул оорусу абдан бул азыркы кылымдын эң чоң кооптуу оорулардын бирине кирет. Анан тилекке каршы өсүп да бара жатат. Кыргызстан алдыңкы бир орундарды ээлейт. Инсульт боюнча айтып кетсек, эки түрү болот инсульттун. Бул ишемиялык түрү деп бөлүнөт, анан геморрагиялык түрү деп бөлүнөт. Ишемиялык түрүндө ошо мээнин кан тамыр түтүкчөлөрүнө тромб образоваться этип калып, закупорка кылып тромбту, ошодон мээге жакшы кан жетпей, кислородное голодание мозга деп коет, ткандар өлүп, ошодон ишемиялык түрү пайда болот. Геморрагиялык түрү болсо, бул кан тамырлардын жарылып кетиши болот. Кан тамырлар жарылып кетип, мээге кан куюлуп, гематома образоваться этип калат. Аны геморрагиялык түрү деп коебуз. Эки түрү тең абдан кооптуу. Вообще инсульт грозный диагноз деп коет, бул эки түрү тең абдан кооптуу, к сожалению. Жакшы. Эмне себептен адам баласы инсульт оорусуна калып калышы мүмкүн? Буга көптөн бир фактор болот, провоцирующий фактор. Ошонун бири эле бул артериялык кан басымынын көтөрүлүшү, гипертоническая болезнь деп коебуз. Анан ар түрлүү бунун өзүнүн больнойдун осложненный сахарный диабет деген оорулар бар. Ошолор алып келет. Бөйрөгү оорусу алып келиши мүмкүн. Ошол эле возрасты больнойдун 50 жаштан арты көбүрөөк болот дейт. Эмне дегенде аларда церебральный атеросклероз деп коет. Мээнин кан тамыр түтүкчөлөрүндө май, бляшки пайда болуп калат. Ошол дагы бир себеп болот да инсультка алып келген. Анан азыр образ жизни, тамактануубуз, ошонун баардыгы психикалык неустойчивый, постоянно стресске кабыл болгондор дагы ошолор да бир провоцирующий фактор болот. Анан азыр инсульт жашарып атат.
мурун 50-60 жаштан көп кездешсе, азыр 30-25-40 жаштагы жаш мезгилинде дагы ушу инсультка кабыл алгандар көп. Жакшы, Бактыбек, сиздердин борборуңуздар ошол оорунун алдын алууга, үндөп ден соолукту чыңдоого багытталып келет да. Ушул инсульт оорусун алдын алыш үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Биринчиден, саламатсыздарбы? Азыр эжекебиз айтып кеткендей эле, чындыгында дүйнө жүзү боюнча жылына 6 миллионго жакын инсульт оорусу менен азыр катталып келет. Анын 4,5 миллионго чейинкиси бул инсульттан летальный исход. Мындайча айтканда өлүмгө алып келүү учурлары катталып жатат. Жана эле эжекебиз айткандай эле, бул мындан 10 жыл, 20 жыл алдын 60 жашка чейинкилер ооруса, бул чалдыкса, бул ооруга азыр 35-40 жаштагы жаш ишке жарактуу элдин катмары ушул оору менен азыр жабыркап келатат. Эмне үчүн жашарып кетти, эмне үчүн бул оору көбөйүп кетти деген суроого себеп дегенде жашоо шартыбыз азырынча өзгөрдү. Бул кандай техниканын өнүккөнүнөн, глобализация, атмосферанын бузулганынан, тамак аштын бузулганынан, ошол көп бир факторлор көбөйүп кетти. Чекеден айтып кетсек, бул азыр техниканын өнүккөнүнөн, машиналардын, бытовой техникалардын өнүккөнүнөн адам аз кыймылдуулук алып келип атат. Аз кыймылдуулук бул денеден толук кан айлануусу. Бул дегенде жанакы майда кан тамырларда толук кан айланбай, тез кан жүрүүсү начарлап, ошонун негизинде атеросклеротический изменение деп. Жана буттарда көп учурга чейин жанагы жумуш ордубузда 6-7 сааттан көп ашыкча убакытта отуруп жумуш кылган учурларда албетте мына вена кан тамырларында тромбдор образовать этип, ошонун негизинде жанакындай жашарып кеткени дагы ошонун негизинде. Андан сырткары тамак ашуубуз өзүңүздөр билгендей эле азыр эч кандай диета жана тамак ашты туура тамактануу культурасы, маданияты бузулган негизинде ошол деле жанакы кан тамырлардын бузулуусуна алып келатат. Ошонун негизинде жанакы мээнин кан тамырларыга кандайдыр бир тромбдордун туруп калып, же болбосо кан тамырлардын жарылып кетүүсүнүн негизинде азыр ушундай бир инсульт оорусуна алып келип жатат да. Ошого айтарым, алдын алуу бул кандай? Ар бир адам өз ден соолугуну дайыма чыңдап, калыбына келтирип, ашыкча салмактуулукту арылтып, ошол ашыкча салмактуу деле ушул инсульт оорусуна алып келет. Жана эң негизгиси жанакы көп учурда жаштардын кабылганын себеби дагы көп убактыны компьютерде отуруп, ошонун негизинде омурткасынын ийилүүсүнүн негизинде дагы жанакы позвоночная артерия деп коет. Ошонун спазм кысылып калган негизинде мээге дагы кислороддун жетишпестигинен ошол жанакы ишемический инсульт деген ооруларга алып келип атат да, жаш эле ишке жарактуу адамдар. Ошого убактыны кандайдыр бир жумушу көп убакытка чейин отуруп болсо, ошонун кандайдыр бир жумуштан кийин спорт менен машыгып, кандай таза абага чыгып, туура тамактануу менен ушул ооруларды алдын алса болот. Буга алдын алуу жолдору өтө көп. Ал үчүн биздин ушундай жашоо образыбызды өзгөртүп, ден соолукту чыңдоого көбүрөөк көңүл бурсак, ушул инсульт оорусуну алдын алсак болот да. Жакшы, негизинен Жылдыз айым баш оорулар көп да, анан көпчүлүгүбүз ага көңүл бурбайбыз да. Мына ушул баш оорулардын эсебинен дагы инсульт оорусу жаралышы мүмкүнбү? Тили көрчүдөн келип тур ушундай суроо. Албетте, биринчи инсульт оорунун симптому деле бул баш оору болуп белгиленет. Анан көп учурларда оорулуулар ошол инсультка кабылганда билбей калат, башым оорутат деп эле, ошо башым ооруп атат деп жүрө беришет. Анан бул инсульттун бир жери дагы повторный инсульт болуп калышы мүмкүн да. Канча бир убакыт өткөндөн кийин ошол мезгилде жөн эле баш оорудум деп өткөзүп берет, врачтарга барбай, обследованияларды өтпөй. Кийин кайра повторно болгондо томография азыр өнүккөн да бизде. Компьютерлар өнүккөн, томографияларга түшкөндө ошо мурунку очаг ишемиялар чыгып калат да. Анан баш оорунун бирден бир себеби азыр айтылып кетпеди, ошол эле гипертониялык кан басымдын көтөрүлүшү. Ошол эле туура эмес омуртканын оорусу, туура эмес отуруп алып ошолдон алып келет. Ошол эле стресс, спазм сосудов кылып ошол деле башты оорутат. Анан
инсульттун айырмаланганы баш оорудан бул паралич, бир жагынан паралич болуп эсептелинет. Анан бет булчуңдары кыйшайып, жакшы сүйлөй албай, ошондой болгондо айырмаланса болот, жөнөкөй баш оорудан. Жакшы, кошумчалайсызбы? Баш оорусу чындыгында өзү эле инсульттан белгилери бир аз өзгөчөлөнөт. Инсультта ушул эжекебиз айткандай эле да кандайдыр мимикалык мышцалардын жана парализация эткен негизинде бет түзүлүшүнүн кандайдыр бир кыйшаюусу, сүйлөгөн сөзүнүн так даана сүйлөй албай калгандыгы жана ошондой эле кол буттарынын сезбей калуусу, кыймылдоосунун начарлашынан ушул инсульт деген оорусунун байкап калсак болот. Бунун өзү башталган учурда ушул белгилердин кайсы бирөөсү ошол оорулуунун туугандарына же болбосо жанында турган адамдарга ушул оорунун белгиси көрүнүп билген болсо, байкаган болсо, тезинен врачка кайрылуу зарыл. Себеп дегенде ошол канча эрте кайрылган болсок, мээни ошончолук даражада өзүнүн катмарларын сактап калууга бир аз убакыт болот да, ошого тезинен врачтарга кайрылуусу зарыл дейт. Жакшы, инсульт оорусу бул мээде кан тамырларынын кан айлануунун бузулуусу деп айтып калдыңыздар да. Анан мына ушул бүгүнкү күндө көпчүлүктү түйшөлткөн COVID-19 илдети дагы мисалы канга өзгөчө таасир берет экен деп дарыгерлер айтып келет да. Ошул COVID-19 улам дагы инсульт келип чыгышы мүмкүнбү деген суроо жаралат. Абдан актуалдуу суроо болду бүгүнкү күнгө. Азыр көрүп атасыздар, пандемия болуп атат ковид боюнча. Азыр биздин иш жумушубузду эле айтып келсек, инсульттар келген жаткан инсульттардын көбүндө ушул COVID-19 илдети кошуп алып кетип атат да. Анан бир причинасы бул COVID-19 өзү бул оору приводит к тромбообразованию. Кан тамырларга да свертываемый системасы бузулуп, тромбтор пайда болот. Биз будан алдын айтпадыкпы, что ишемический инсультка тромб пайда болуп калат деп. Ошого свертываемый система бузулуп, тромбообразование болгондон кийин өпкөгө кетиш, өпкөдө тромб болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле мээ кан тамырына тромб барып туруп калышы мүмкүн. Ошол приводит к инсульту. Основной, анан частый причинасы ошол болуп атат. Анан ошол эле бир эле ишемиялык эмес, геморрагиялык түрүнө деле COVID-19 алып келип атат. Андай дагы мисалдарыбыз көп да. Эмне дегени, ошол эле COVID-19 оорусунда бул воспалительный реакция өтө көп болот организмдечи. Кан тамырларда дагы воспалительный процесстер болуп, ошол жерде ошол кан тамыр разрываться этип, кан мээге кан куюлуп кеткен дагы учурлар көп катталып атат. Жакшы, анан кандай кеңеш берет элеңиздер? Мисалы, кан басымы менен ооругандар көп да, жогорку кан басымы менен жүргөндөр. Алар мисалы COVID-19 илдетине кабылбаймын деп айта албайт. Себеп дегенде азыр күндөн күнгө бул ооруга кабылгандардын саны көбөйүп баратат. Оору тандабайт экен, баарына мындай контакт болгондорго баарына жугуп атат да. Алар ушул ооруп калса, ушул инсультка өтүп кетпеш үчүн эмнелерди кылыш керек? Ковидтин өзүнүн эле основной лечениясы бул антикоагулянтная терапия деп коет. Именно кан системасын, свертываемостьти суйлтуп турган дары дармектер менен лечение болот. Ошонун алдын ала эртерээк баштап, алдын алып кандагы фибриноген деп коет, канчалык канда сгущение барбы, жокпу, ошол анализдерди убактында алып, ошолорду антикоагулянттын терапияларды эртерээк баштаса, алдын алып кете турган возможностьтер бар да. Жакшы. Негизинен сиздердин сөзүңүздөргө караганда, бул оорунун келип чыгышына кан басым оорусу көп таасир берет деп айттыңыздар да. Кан басым оорусунда сиздер кандай жардам берет элеңиздер? Кыймыл аракет менен бул кан басымды дагы нормада алып жүрсө болобу деген суроо жаралат. Кан басымы негизинен эмнеден пайда болду деген суроого, кан басымы бул жерде өтө көп факторлор бар. Кан басымы бул жерде жүрөктүн иштөө системасына, кан тамырлардын, ошол эле кан тамырдын кандай даражада жанагындай атеросклеротические изменения, кандын ички катмарында
өзгөрүүлөр барбы? Ошого деле эң негизгиси азыркы жаңы медицина өнүккөн өлкөлөрдө ошол кан басымыны кайдан пайда болгонунун негизги себепкерлерин азырынча ошол денедеги жана булчуң системасынын өтө жай жана туура эмес кыймылдуулуктан жана булчуң системасынын өрчүбөгөндүгүнүн негизинде кан басымыны көтөрүлүп кетиши учурлары байкалат да. Себеп дегенде жанакы аз кыймылдуулуктун негизинде булчуңдар иштебей, ошону менен бирге кан тамырлар, венозный система, жүрөккө кайра кайтып келүүсү начарлап, ошонун негизинде жанакы застойный явление деп коет. Жүрөктүн жана коюу канды денеге таркатып берүүсү бир аз кыйналат дагы, ошонун негизинде давлениялар, кан басымы көтөрүлө баштайт. Ошон үчүн бул убакта кан басымыны түшүрүү үчүн негизгиси кыймыл аракетте болуу, туура кыймылдап туруу, дайыма таза абада кыймыл аракетте болуу, денедеги кан айлануу системасы эч кандай жанагындай туруп калбоо керек. Застойный деп коет. Застой болбош керек да. Улантасыз, азыр болсо көрүүчүбүз күтүп калыптыр. Кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Биз сизди угуп жатабыз. Başım aylanat da başım. Şu otursam oturuyorum. Turundum başım aylanat da. Şoğa kanday olur. Жашыңыз канчада? Бизден алыстап кетти. 65 деп айтты окшойт көрүүчүбүз. Турсам башым айланат дейт. Эмнеден улам болушу мүмкүн дейт. Отурсам отура берем дейт. Бул да кайсы бир ушул баш оорулардын, неврологиялык оорулардын белгилери деген суроо. Баш айлануунун себептери көп болот. Биринчиден обследованиядан өтүш керек. Мээге кеткен позвоночный артерия деп коет. Ошол кан тамырлар омурткада кысылып калса, эгерден омурткада бир омуртканын оорулары болсо, ошол эле остеохондроз, ошол эле грыжа позвоночника дейт. Алар дагы алып келет. Нарушение кровоснабжения алып келип, мээде кан айлануу системасы бузулуп, ошодон дагы баш айланат. Анан ошондой эле кулак оору. Эгерден бул көрүүчүнүн кулак кандайдыр бир эски кулак оорусу болсо, атит деп коет. Ал дагы вестибулярный система, ал дагы бир баш нарушение болсо, ал дагы баш айланууга алып келет. Ошондой эле дагы эле кан аздуулугу баш айланууга алып келет. Аны текшериш керек. Эгерден кан аз болсо, ал дагы баш айланууга алып келет. Ошондой эле бул жерде айтпадымбы, азыр биздин компьютердик технологияларыбыз өзгөрүлгөн, томографияга түшсө жакшы болот эле. Эмнедени кара куш мээ, биздики тоже кара куш мээ мээдеки отвечает за координацию движения, да, именно ошо баш баскандыбыз, туура басканыбыз, башты айлантат ал дагы. Томографияда түшсө, эгерден ал жерде изменение болуп, жакшы кан жетпей аткан болсо, ал дагы бир основной причинасы болушу мүмкүн. Жогорудагы маекти улантсаңыз, Бактыбек. Ошол эжекебиз айткандай эле омуртка остеохондрозу, моюн омурткасынын остеохондрозу, негизинен баш оору, баш айлануунун комплексин текшерүү зарыл дайыма. Канды составына анемия барбы жокпу, ошондой эле жанагындай кулак мурун ооруларынын патологиясы барбы жокпу, ошол эле ошо шейный остеохондроз, грыжа протрузия дегенде мээнин 3/1 бөлөгүнү моюн омурткасынын кан тамыры, позвоночный артерия камсыз кылып турат да. Анан көп убакытка чейин оорулууларыбызды диагностика, миофасциальный обследование кылып көргөнүбүздө бардыгынын өзүнүн осанкасы, тулку боюнун туруму өзгөрө баштайт. Жаш өткөн сайын омуртка ийиле баштайт. Жанагы ийилген сайын омурткадан өткөн кан тамыр, позвоночный артерия бул кысыла баштайт. Ошонун негизинде кулакта жанагындай ар түрдүү үндөр пайда болот, шумдар пайда болот, баш айланат, баш ооруйт, жана ошо кара куш мээнин айланасында оору пайда болуп, көздөрүндө жанагындай ар кандай сеткага окшогон бир буюмдар көрүнөт. Желке уюшуп талып, колдору чымырап, ошондой болгон болсо, анда жанагы моюн омурткасынын патологияларыны дарылоо зарыл. Анан дагы баш айлануу болсо, жанагы киста, баш мээнин кистасы, жана опухоль сыяктуу ооруларды жана исключить этиш үчүн жана томографиядан өтүү зарыл да.
ошондой патологияларды алдын алуу үчүн. Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин башым ооруйт дейт. Анан бир жагы ооруп, кээде бир жагы ооруй берет дейт. Анан эч кандай дары ичпейм. Дары ичсем дагы дейт, ооруну баспайт дейт да. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр. Эми айтып кетпедикпи, баш оорунун себептери көп. Ошондой эле биздин неврологиялык диагнозубуз бар, мигрень деген, кыргызча айтканда шакыйна деген. Ал оору дагы ошондой баш оорунун башынын жарты бөлүгү ооруп башталат. Дары жөнөкөй биздикилер эмне алат? Аспирин, цитрамон иче алышат. Ал дарылар шакыйнага жардам бербейт. Анын өзүнүн определенный өзүнүн дарылары бар. Ошого текшерилиш керек, көрүш керек, канчадан бери баш ооруйт, аны сураш керек, ошо врачтарга келип консультация алса жакшы болмок. Жакшы. Саламатсыздарбы? 22 жаштамын, ишемикалык инсульт алганмын. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр. Бул жерде биринчиден причинасын билиш керек да, 22 жашта болсо эмнеден кийин болгон. Эгерден аял киши болсо көбүнчө төрөттөн кийин пайда болот. Анан жаш келиндер болгон болсо, мына контрацептивный препараты бар, гормоны содержащий. Ошолорду ичкенден анын да бир побочный действиясы бул приводит к тромбообразованию, канды коюлтат. Ал дагы ошого алып келет. Анан травма. Эгерден жаракат алган болсо, башына травма алган болсо, ал дагы бир причина болот. Анан системный оорулар деп коет, бул системный васкулит, бул ревматоидный оорулар. Эгерден ошондой оорулар болсо, ошол дагы алып келет да, ошол оорулар да бир себептүү болот. Ошон үчүн билиш керек, 22 жашта экен, аябай жаш, организм жаш, полный восстановление болуп кеткенге ыктымал бар да. Эгерден реабилитацияны жакшы кылып, убактында леченияны жакшы алып, бүт немелерди соблюдать этсе, восстановление болгону жакшы немелер бар. Жакшы, кошумчалайсызбы? Эми инсульт болду, кандайдыр бир тамыр жарылды же болбосо кандайдыр бир тамырдын кысылып калуусу, кандын өтпөй калуусу инсультка алып келгенден кийин, инсульттан кийинки учурларда эң негизгиси жанагы дары-дармектер, булар ошол кандын коюлуп кетүүсүнү алдын алуу, давлениянын, кан басымынын көтөрүлүп кетүүнүн алдын алуу, бул дары-дармектер менен гана дарыланып, дайыма ошол кайра кайталанбоосуна дары-дармектер жардам берип турат да. Андан кийинкиси бул ранний реабилитация деп коет. Өз убагында 3 жумадан 4 жумага чейин алдын алып, ошол калыбына келтирүүгө эң негизгиси реабилитационный центрлерде калыбына келүү зарыл. Себеп дегенде жанагы колу буттун бир жактуу иштебей калышынын негизинде жанагы иштебей калган бөлүктөрүбүз, колдор, буттар, муундардын иштебегенден жанагы мышечный контрактура, костный контрактура деген нелерге алып келет да. Бул контрактура кыймылсыздыкты алып, булчуңдардын өз күчүнү жоготуп, жана арыктап, дагы деле жанагы инсульттан кийинки учуруну мындайча айтканда өнөкөтү экинчи мындай вторичный жанагы патологияларды алып келет да. Ошол эле жанагы колу буттун иштебеген негизинде денедеги кан айлануу бузулуп, омуртканын ийилүүсү бузулуп, кан басымын дагы деле көтөрүлүп, ошол сыяктуу жанагы повторный экинчи жолу кайталануусуна бул кыймыл аракеттин жоктугунан ушундай бир учурлар байкалат. Ошон үчүн эң негизгиси кан басымы көтөрүлбөгөн болсо, эч кандайдыр бир кооптуу учурлар кездешпесе, анда тезинен уже калыбына келтирүү процессини даярдап, ошол менен жүргүзүш керек да. Ал үчүн атайын реабилитационный центрлерде ушул калыбына келүү зарыл. Бул деген жанагы ранний реабилитация деп коет. Анан поздний реабилитация 1 жылдан кийин өткөрүп берген учурлар болот. Анда жанагы муундардын контрактурасынын негизинде бейтаптарыбыз жанагындай ар түрдүү пролежный деп коет, жана муундардын катып калуусунун негизинде инсульттан эмес, ошол катып калган муундардын, булчуңдардын иштебегенден көп бейтаптарыбыз кыйналып жүргөн учурлар байкалат да. Себеп дегенде реабилитация азыркы учурда өтө өнүкпөгөндүгү үчүн элдердин дагы ошол реабилитация эмне экендигин түшүнбөгөн негизинде ушул колу буттун иштебей калышынан ушунда кыйналып жүргөн көп учур кездешет. Ал үчүн атайын врачтарга кайрылса, ушул алдын алуу болуп эсептелет да.
Жакшы, негизинен мына ушул төрөт учурунда деп жогоруда айттыңыз да. Төрөт учурунда инсульт алгандар мисалы ошол эле замат бир аз бети кыйшайып калса же кайсы бир кемчиликтер болуп калса, ошол калыбына келгичек деле дарыланат дагы. Андан кийин кайрадан барып доктурга көрүнбөй калышы мүмкүн. Же болбосо өзү деле кош көңүл мамиле жасап, ошол дарыланбай калышы мүмкүн да. Бул кийинчерээк таасир бериши мүмкүнбү? Албетте, таасири тиет, себеп дегенде айтып өтпөдүмбү? Кайрадан кандайдыр бир тамырдын өзүнүн функциясы бузулду, дагы деле кан басымынын көтөрүлүп, стресс болуп, тромбообразование болгон болсо, ошол эле кан тамырдын патологиясына жарылып же болбосо кан өтпөй калуу коркунучу бар. Ошон үчүн өз убагында кандайдыр бир азыр медицина өнүккөн учуру. Азыр тромбтор, ошол эле мээнин кан тамырында тромбтор, жанагындай дайыма кан басымы бийик жүргөндөрдө кан тамырлардын өзүнүн стенкалары шишип калып, аневризм деген оорулар, аларды азыркы медицинада чоңдогон операциялар жасалып жатат алдын алуу боюнчачы. Ошолорго керектүү врачтарга кайрылса, өз кеңештерин алып, ушул патологиялардан мындай алдын алса болот да. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Кызым 5 жашта дейт, көп ыйлайт дейт. Анан ыйлаган учурда дейт, бирдемелерди сүзөт дейт, башы менен сүзүп ошентип ыйлайт дейт. Эмне кылышыбыз керек деген суроо калтырыптыр. Жаш балдардын көп ыйлаган учуру, баш ооруганы бул биринчиден родовой травма деп коет да. Төрөт мезгилинде башына травма жабыркап, гипоксия мозга болуп, гипоксическая энцефалопатия деп коет бизде. Көп ушундай кан айлануу системасы бузулат, жакшы кислород мээге жетпей калат. Ошол учурда жаш балдар айта албайт да көбү. Эми 5 жаш болсо айта алат, башын ошентип сүзгүлөп, ыйлап, ошондой бир симптомдорду билдиришет да. Буга сөзсүз түрдө детский невропатологко барып көрүнүш керек абдан. Бул жерде мээнин ичиндеги давление көтөрүлөт, внутричерепная гипертензия деп коет. Ошол мезгилде балдар ыйлап, ошентип баштарын сүзгүлөп, ошодон көбүрөөк чыгат. Невропатологко кайрылыш керек, электроэнцефалограмма жасаш керек, ушундай аппараттар бар. Мээде кайсы жерде киста образоваться этилип калганбы көбүнчө. Ал жаш балдарда деле родовой травма алганда мээнин кан тамырлары жарылып кетиши мүмкүн. Ошолор кийин барып киста болуп калат да. Ошого өз убагында доктор, врачка кайрылганы жакшы болот. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Жашым 40та дейт, башым үшүй берет дейт. Жайындасы да үшүйт, кышындасы да үшүйт дейт. Анан 5-6 жолук салынсам дагы мындай ысыбайт дейт да башым. Эмне себептен деген суроо калтырыптыр. Ушу кан айлануусунун бузулушу бул бирден бир себеби. Мээдеги кан айлануу свертовая система, нарушение кровоснабжения болгондо ушундай бир признактар пайда болот. Анан дагы церебральный арахноидит деген бизде бир диагноз бар. Бул мээнин чел кабыгынын воспалениясы. Паутинная оболочка деп коет, сырты каптап турган чел кабыкты. Ошол мезгилде да ушундай симптомдор болушу мүмкүн. Жакшы. Бизде суроо, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Жашым 21де башым ооруйт дейт. Башым ооруган учурда мурдум канайт, эмне кылсам болот деген суроо калтырыптыр. Ошол кан басымы көп мээнин кан айлануусуна көп таасири бар да. Кандайдыр бир кан басымы өзгөрүү болсо, мээге даже секундная, мындайча айтканда, кыска убактуу кан айлануунун бузулушу деле мээге таасирин тийгизет. Азыр бул жерде башым ооруйт, анан мурдумдан кан агат десе, жанагындай аллергический проявление, жанагы кулак мурун ооруларга доктуруна барып, мурунда жанагы слизистая оболочка деп коет. Ошол мурундун чел кабыгы атрофический ринит деп, постоянно дайыма жанагы аллергия болуп, воспаление боло бергенин негизинде кан тамырлар чел кабык жукарып, кан тамырлар жарылуу коркунучу болот. Ал кандайдыр бир эмоциональный жана давление көтөрүлүп жүргөндө, ошол жанагы хрупкий сосуддар жарылып, ошол мурундан кан агуу болушу мүмкүн. Андан сырткары ошол лорго кайрылуу зарыл, андан давленияны, кан басымыны текшерүү зарыл. Ошолорду текшергенден кийин ошо врачтардын, докторлордун кеп кеңешин уже толук ошол жерде алат да. Анан 1-2 симптом менен мындай дарылоо кыйын. Ошон үчүн комплексно мындай көп текшерүүлөрдүн негизинде так диагноз коюлуп, анан кийин
керектүү лечениялар алынат да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз бүткүл дүйнөлүк инсульт оорусуна каршы күрөшүү күнүнө карата инсульт жана COVID-19 деген теманын алкагында маектешип жаткан кербезибиз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир дарыгерлерге сурооңуздар болсо, сөзсүз түрдө кайрылсаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 код аркылуу 557-32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда айттыңыздар да, бул ооруга кабылгандар жаштар арасында да кезигип жатат. Бул өкүнүчтүү деп айттыңыздар да. Мисалы, кайсы курактагылар кабылып жатат, анан эмне себептен? Башында айтып кетпедикпи, жаштардын көбүнчө бул инсульт болгонун себеби бул көбүнчө төрөттөн кийинки инсульт болот. Ошо төрөт мезгилинде көп аял затынын кан басымы көтөрүлөт. Анын көбү билбей жүрө беришет. Анан төрөт мезгилде давлениясы көтөрүлүп, артериалдык кан басымы, анан ошол бирден бир себептер болот инсульттөнчү. Анан ошондой эле азыр мына COVID-19 оорусу дагы жаштарды көп чалдыктырып атат. Эмне дегени, бунун себептерин дагы айтып кеттик. Бул повышенный риск тромбообразованию. Ошо жаштарыбыз убактысында кайрылбай, кичине башым ооруп атат, чиригип атам деп жүрө беришет, убакыт кайрылбай. Осложнениясы бул инсульт болуп көп келип атат азыркы учурда. Анан эле ошол эле мурунку өздөрүнүн предрасполагающий фактор айттык, башына травма алган болуп калса, ошолор да көп кездешет жаштарда. Омуртка оорулары ошол айтып кеткендей эле. Жакшы, төрөт учурунда деп айттыңыз да. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен. Анда кабыл алып Түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Мен суроом 1,5 жыл болду. Алло. Угуп атабыз сизди. 1,5 жыл болду. Менин суроом мындай. 1,5 жыл болду. Инсульттан жатам да. Сол жактан тромб бар деп путум иштебейт. Путум иштебейт. Ошо реабилитация кандай кылса болот? Жакшы. Суроо түшүнүктүү болду, сиз. Канча 1,5 жыл болду инсульттан. Кайсы бир дене бөлүгү иштебей атат, сол жагым иштебей атат дейт да. Бейтапты бул жерде реабилитация, жана айтпадым беле, ранний реабилитация деп 3 жумадан 4 жумага чейинки учурда ошол эң негизги реабилитациянын убагы. Бул дегени ошол жанакы мээнин зоналарында поражение болгондон кийин кайсы бир бөлүк денеси, кол бутунун иштебөөсү бир белгилер пайда болот да. Ошону эрте канчалык даражада биз реабилитация калыбына келтирүүнү канча эрте баштасак, ошончолук даражада бир пайдасы, таасири тие баштайт. Бул жерде реабилитациянын жана калыбына келүүнүн бир эффективдүүлүгү бул жерде өтө көп факторлорго, жанагы бейтаптын аял киши, эркек киши, жана ошондой эле жашына, анан канчалык даражада мээнин бөлүгү жабыркаган, ошолорго деле көз каранды, анан сопутствующий болезнь, сахарный диабет, анын салмагына, ошол эле артериалдык кан басымына деле көз каранды. Канчалык даражада кайра калыбына келүү учуру. Анан эми 1,5 жыл болгон болсо, кантип реабилитация кылам дейт. Реабилитация болгондон кийин калыбына келтирүү атайын центрлерде реабилитация жасоо зарыл да. Себеп дегенде ал жерде адистин көзөмөлүндө атайын бир текшерүүлөрдүн негизинде ошол жанакы ожирение деп коет, ашыкча салмактуулук болсо, кан басымы бийик болгон болсо, тамырларында дагы деле жанакы варикозный расширение деп буттарындагы веналарында шишип кан уюп калган учурлар болсо, кайрадан повторный инсульт деген учурлар болот да. Ошону алдын алуу үчүн толугу менен ожирение болуп, салмак ашыкча салмактуу болсо, аны ашыкча салмактуулукту азайтуу зарыл. Дайыма туура тамактануу, диета кармоо менен ашыкча салмактан арылуу зарыл.
дайыма кыймылда болуу, ошол эле ошол реабилитационный центрлерде адистердин көзөмөлүндө кайсы бир бөлүгүндө кандайдыр патология, мышечный контрактура, костный контрактура деген сустав жана муундардын иштебей калуусунда атайын көнүгүүлөрдүн жардамы менен, атайын физлечениялар жардамы менен, массаж ошол сыяктуу бир метод лечениялар менен ошол кайра калыбына болушунча кайра калыбына келтирүү зарыл да. Жана айтпадым беле, ошол муундардын иштебөөсүнүн негизинде, кол буттун иштебөөсүнүн негизинде кайрадан ошол эле инсульттун кайра кайталанып калуу коркунучу бар. Ал үчүн мен эртең жакшы болуп кетем же бүрсү күн жакшы болуп кетем деген учурлар болбойт. Бул деген себеп инсульттан кийин дайыма канчалык даражада адистин көзөмөлүндө калыбына келүү процессин жасабаса, анда эч кандай бир результат болбойт да. Анан жатып туруп биздин бейтаптардын ошо аң сезими кандай, жатсам күн өтсө дарыны ичип койсом жакшы болуп кетем деген учурлар байкалат да. Жок, андай учурларда тескерисинче өнөкөт жанакы оорулар күчөп, кайрадан эле күндөн күнгө өзүнүн состояниясы бузула баштайт. Ошон үчүн эрте кайрылуу зарыл да. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүлөрдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Жашым 70-те 3 жолу инсульт болгонмун дейт. Анан жүрөк жактан дейт, баш жагым айланат дейт. Анан башым жакшы иштебейт дейт. Анан мындай унутуп калам дейт. Унутчак болуп калдым ошол себептен деген суроо калтырыптыр. 70 жашта болсо, биринчиден жашы дагы бир топко келип калыптыр. Буларда өздөрүндө деле хроническое нарушение мозгового кровообращения деп 50 жаштан ары буларда нарушение болот кан системасына, тем более бул биздин бейтапта еще инсульт, острый нарушение болуп туруп, ошолорго бириккенде ушундай сосудистая деменция деп коет. Это постинсультный осложнениялар көп болот. Кабылды ошол эске тутуму начарлап, көп больной унутчак болушуп, эмне деп сүйлөп аткандарын көп билбей, көп учурларда тааныбай бирөөлөрдү, жакын өзүнүн жакын балдарын, аттарын эске тутпай. Анан тем более 2-3 жолу болгон турбайбы, повторно 3 жолу болуптур. Ошондой симптомдор көп кездешет. Эмне кылыш керек? Эми бул жерде өзүнүн дарылары бар. Мен кан айлануусун жакшыла турган наотропный препараттар бар, эске тутууну калыбына келтире турган. Анан биздин ооруларга айтып кетчү нерсе, биздикилер 1 ай, 10 күн, 15 күн ичип токтотуп коюшат. Бул учурда, инсульт болгон учурда көпкө чейин 6 айга чейин өзүнүн ошол врач жазып берген режимден чыкпай, дарыларды убакыт саатында өз убакыты менен, өз немеси менен ичип турса, ошолор ушул состояниядан эртерээк чыгарганы жардам берет да. Жакшы, сиз жардам бере алат деңиз? Эми айтып кетпедик, жана эле өтө көп факторлор. Жашына, анын кандай состояниясына, денеде хронический букет болезни коет да. Жаш өткөн сайын биздин бейтаптар жанакы оорунун алдын алуу эмес, ооруну дарылоо менен гана алек болуп калат да. Алдын алуу бизде аксап баратат. Медицинадачы. Медицинада эмес, элдердин аң сезиминде. Алдын алуу атайын докторлор, врачтар ушул оорууну алдына алуу зарыл деп айткан учурларда биздин бейтаптар бир аз өз ден соолугуна көңүл коштук кылып, ошонун негизинде ооруларды чогултуп алат да. Ошол жанакы повторно 1 эмес 3 жолу болду деп атат. Жанакы эми дарыланса, жанакы дары менен мээндин кан айлануусу системасыны жакшыртып турабыз. Бирок жанакы өнөкөттөрдү вторичный осложнение, жанакы кан басымы, денедеги булчуң системасы, жүрөктүн иштөө системасы, кан тамырларды аны функциясын деле жакшыртып туруу зарыл да. Себеп дегенде анын түздөн түз мээнин кан айлануусуна таасир этет. Ошолордун бардыгычы. Анан бизде ошол бейтаптын оорулуунун жашына карап туруп эле, сиздин жашың 70-те уже бир аз жашың өтүп калган деп. Жок, ар бир бейтаптын 70-те болобу, 80-де болобу, жашы бир куракка барып калса деле, канчалык даражада биз аракет кылып ошо калыбына келтирүү процессин жүргүзсөк, эң негизгиси жанакы үй бүлөсүнүн айлана чөйрөдөгү адамдардын
кандайдыр бир колдоосу зарыл да. Көңүл буруусу зарыл. Уход деп коет, уход, поддержка жанагындай колдоосу зарыл да. Ошонун негизинде ошол колдоосу себептегенде жанакы психоэмоциональный дайыма тууган уруктарыны, балдарынын колдоосу болгон болсо, жанагы көңүлү ачылып, жанагы жерде кан тамырлардын иштөөсүнө деле түздөн түз таасир этет. Ошол элечи. Ошого дайыма туура адистин жардамы менен жанакы өнөкөттөрдү алдын алып туруу зарыл да. Жакшы, айтсаңыздар, мына ушул инсульт болгон учурда канча убакытта сиздерге жеткириш керек бейтапканага? Сиздер айтасыздар, бул эртерээк жеткирген жакшы депчи. Канча убакытта жеткириш керек? Анан дарылоо кандай жүрөт ушул боюнча? Абдан туура суроо болду. Инсультта биринчиден бул убакыт. Канчалык эрте, канчалык тез байкап инсульттун белгилерин, канча тез оорулуу больницага кайрылса, ошончо тез восстановление болуп, тез айыгып кеткенге бир кандайдыр бир эффективдүү иштер болот да. Өзү немеси боюнча, правиласы боюнча өзү 4,5 сааттын ичинде уже больной самый ранний, адан көп 60 минуттун ичинде, эгерде мээде тромб образоваться этип калса, азыр өнүгүп атпайбы медицина, тромболизисный терапия деп коет. Кудай кааласа ушул терапияда биздин Кыргызстанга дагы келип ушул иш жүзүн ашырсак, можно спасти. Например, за границей, башка өнүккөн мамлекеттерде тромболизис менен эле ал жакта скорый помощь менен доставка өзүнүн убагы бар. Уже инсультный центрлер бар, сразу звонок кылат, скорый помощь ошол жерден эле келетканда эле бүт бардыгын өлчөп, врачка готовый кылып алып келет да. Келип томография түшүп, ошо томографияда жаткан жеринде тромб бар болсо, тромболизисный терапия кылып, 1-2 сааттын ичинде инсультка кабыл алган пациент ошол жерден басып чыгып кетет. Бизде тилекке каршы ондой условияларга дагы келе элекпиз, но ошол аракетте иштелип жатат бардык нерсе. Кудай кааласа ошол тромболизисный терапия бизге кирип калса, канчалык тез жардам көрсөтүлүп, канчалык тез ошол терапияны баштасак, ошончо восстановление эртерээк болот. Жакшы, байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Мен апамдын жашы 55-те. Анан баш ооруйт да? Баш ооруйт. Дагы? Уланта бериңиз. Урматтуу көрөрмөн. Анан томографияга түшүргөнүбүздө деле жакшы чыккан. Анан эмне себептерин билбей жатабыз. Анан бир аз эле балдарыбызды чукулса деле көтөрө албайт ошонучу. Жакшы, суроо түшүнүктүү эле. Кандай дейт суроосу? Жакшы, Аягы дейт. Баш ооруйт экен, томографияга түшсө деле жакшы чыкты дейт. Жанакы баш оорууда комплексный жанагы обследование кылыш керек деп элдим. 1-2 симптом менен жана диагноз коюп туруп, мындай кеп кеңеш берүү бир аз татаал да. Ошон үчүн толугу менен медициналык шаймандарды ошол эле жанакы томографияга баш мээсини түшүрдүк, таза чыкты деп атпайбы? Бирок айтпадыкпы, омурткадан өтүп аткан кан тамырдын состояниясы ал жерде көрүнгөн эмес да. Анын үчүн атайын УЗИлердин жардамы, УЗИ ультразвуковая диагностика мойын омурткасынын кан тамырыны канчалык даражада кысылган, канчалык даражада кан өтүмдүүсү бар. Ошол сыяктуу жана текшерүүлөрдүн негизинде так диагноз коюп туруп, анан дарылоо зарыл да. Жанакы желкеси уюшуп талып, баш ооруп, кулакта кандайдыр бир үндөр пайда болуп, колдору чымырап уюшкан болгон болсо, ошол шейный моюн омурткасынын остеохондрозу, грыжа, протрузия жана бүкүрөйгөндүгү, ошол омуртканын ийилип кеткендиги ошол баш ооруга түздөн түз таасир этет да. Ошон үчүн бейтап келсе, атайын ушул келсе, ушул центрлерге, врачтарга так текшерип көрүлүп, моюн омурткасын, жанакы мышечный состояние дейт да, оору себептерин аныктап туруп, анан ошого карап туруп дарыласа, албетте бир таасири пайдалуу таасир этет да. Жакшы, саламатсыздарбы? Менин сиңдим 10 жашта 3 жыл мурда ишемикалык инсульт болгон дейт.
Анан ошол убакытта реабилитацияга да барып дарыланганбыз дейт. Анан азыр пандемияга байланыштуу үйдө олтуруп калды дейт да. Анан келечекте дейт, анын ошол буту колдору толук иштейби деген суроо калтырыптыр. Бул жаш бала болуп атпайбы? 10 жашта. 10 жашта болгон болсо, бул жерде бейтаптын жашы дагы эң чоң бир ролду ойнойт да. Канчалык жаш болгон болсо, калыбына келүү процесси деле, калыбына келүү дененин калыбына келүүсү өтө бир мындай эффективдүү болот. Анан бул жерде калыбына келтирүү процесси, реабилитация кылуу процесси, кандайдыр бир патология болду, ал патология эч кандай коркунуч келтирбей атабы, кайрадан повторно экинчи жолу болуп калуу коркунучу жок болгон болсо, эч кандайдыр бир жанакы ички органдардын патологиясы билинбеген болсо, жөн эле колу буттун иштебесү же кандай бир бөлүктөрүнүн иштебесинин негизинде болгон болсо, коркунуч жок болгон болсо, анда дайыма реабилитациянын длительный, көп убакытка чейин реабилитация алуу зарыл. Себеп дегенде 10 күн алып коюп туруп, биз мына 10 күн реабилитациядан өттүк, болду, жакшы болбоду деген учурлар пайда болот да. Жок, андай эмес. Реабилитация деген ранний реабилитация. Эрте башташ керек, канчалык болсо деле. Жана ошондой эле жанакы реабилитацияны көп убакыт калыбына канчалык даражада келүүсүнө чейин калыбына келтирүү зарыл. Бул жерде бир гана дары таблеткалар эмес, бул жерде комплексно кыймыл аракет, эң негизгиси бул кинезитерапия деп коет, кыймыл аракеттин жардамы менен калыбына келтирүү болот да. Себеби нервно-мышечный передача жанакы мээнин жана булчуңдардын, муундардын иштөөсүнө түздөн түз кыймыл аракет гана жардам берет. Ошол кыймыл аракеттин негизинде денедеги кан айлануу, себеп дегенде ошол иштебеген бөлүгүндө жанакы мээнин өзүнүн зоналары поражение болгондон кийин кандайдыр бир бөлүгүндө кан айлануу процесси деле, зат алмашуу процесси деле бузулат, кыймыл аракети деле бузулат. Ал үчүн атайын механотерапия деп коет, атайын тренажерлордун жардамы менен ошол кан айлануусун жакшыртуу, нервно-мышечный передача деп коет, булчуңдардын, муундардын иштөөсү жана ошондой эле булчуңдун ичиндеги суюктук кыймылга дагы эң көз каранды. Себеп дегенде муун кыймылдабаган болсо, жанакы биздин бейтаптар бул жагым иштебейт болду деген десе, анда ошол муундун ичиндеги суюктук да бөлүп чыгаруу токтойт да. Анан кыймыл аракет жардамы менен муунду сактап калуу болот. Анан жаш 10 жаштагы баланы реабилитация 10 күн алып туруп токтотуп койгон болсок, жаш өткөн сайын кандайдыр бир мээ өзүнүн функционировать этип жанагындай иштей баштаганда, жанакы реабилитациядан өтпөгөндүн негизинде муундар кургап калуу коркунучу бар да. Ошон үчүн кабылдоолор болушу мүмкүн. Ошон үчүн эрте өз адистерге кайрылып, реабилитацияны калыбына канчалык даражада келиши үчүн продолжение уланта бериш керек. Сакайгы чакты. Жакшы, анан Жылдыз айым сиздер дарылайбыз дедиңиздер да, бул ал бейтаптын өзүнүн организмине жараша болот, же болбосо канчалык деңгээлде ооруга кабылды, ошого жараша дарылайсыздар да. Анан ооруканадан чыгарып жатканда сөзсүз түрдө реабилитацияны сунуштайсыздар да. Кайсы убакыттан баштап реабилитацияны сунуштайсыздар? Мисалы, инсульт алгандарды айтат, бир топ убакытка чейин жайынан жылдырбай тургула деген дагы сиздердин кандайдыр бир шартыңыздар бар, ошондой. Азыр бул жак коллегам айтып кетпедиби? Инсульт кабыл алгандан кийин канча эрте реабилитацияны баштаса, ошончо эрте восстановление болот. Мээ парализованный частьта мээге сигнал берип туруш керек да. Ошого эртерээк движенияны баштап, эртерээк реабилитационный ошо кинезитерапия айтылып кеткендей, ошондой эле движение, массаж канча эртерээк ошол реабилитационный иш аракетин кылсак, ошончо эрте восстановление болот. Анан бизде жаткандан баштап эле биз больноолорго ошондой эле ошонун туугандарына айтабыз, жөн жатпасын. Ошол күндөн баштап эле бизде дагы массаж башталат, больницада деле. Ошондой учурлар, кээ бир учурлар бар. Бул инсульттун оор формалары болуп, мээге кан жетпей, кан тамыр жарылып кетип, геморрагический инсульт субарахноидальное кровоизлияние деген диагноздар бар. Оор акыбалда ошол мезгилде жылдырбасын деп айтканы ошодон болот да. Ал мезгилде деле
тромбообразоваться этип калбасын, жатканда учурда постоянно движение жок да, бутунда тромбофлебит, колдорунда ошондой тромбоз болуп калышы мүмкүн. Ошондой болбосун деп кол бутунун движениясын токтотпой биз уланта беребиз. Жакшы, 55 жаштамын дейт, мындан 5 жыл мурда дейт, бет түзүлүштөн неврит болуп турдагы, анан ошо бетим өзүнө келбей калды дейт да. Эми кайра дарылансам, ордуна келеби деген суроо калтырыптыр. Бул темадан сырткары. Бул неврит лицевого нерва деп, бул жерде баштан чыккан нервтер, бетке кеткен лицевой неврит деп коет, кровоснабжать эткен нервтер парализоваться этип калат да, мындай айткандачы паралич болуп калат. Буда как можно ошол биринчи күндөн баштап көбү бизде өткөзүп жүрөт, 3-4 күнү врачтарга кайрылышат, уже анда контрактура калып калат. Контрактура деген бул ошол невриттин осложнениялары, лицевой невриттинчи. Ошо канча эртерээк ошол күндөн баштап 1 саат кетирбей эртерээк барып, ошол эле противовоспалительный терапия, противоотечный терапия, витаминдерди алат бизде көбүнчө. Анан ошол эле массажды баштайт эртерээк. Биз айтабыз, движение вырабатывать этиш керек. Ошо парализованный мышцаларды ойготуп сезгендириш керек, кайра өздөрүнүн физкультурасы болот, лицевой нервге массаж жасалган. Иглотерапия очень эффективна лицевой невриттерге. Ошолорду эртерээк башташ керек. Эгерден ошол мезгилде ошол убакытты өткөзүп жүрсө, анда контрактура калып калат. Анан невриттин бир жаман жери ошол эле инсульттай кайра повторный да козгой берет. Көбүнчө бул суукка чалдыккандан болот, травмадан болот да. Ошол факторлорду алдын алып, кайра козгобош үчүн бүт дарыгердин кеңештерин туура сакташ керек. Жакшы, анан сиздер ушул инсульт менен дарылап, инсульттарды сакайтып келесиздер да. Анан мына ушул бейтаптар эгерде ковидке кабылып калса, көп жылдар бою дарыланууну талап кылат экенде, көп убакыт дегендей. Алардын организми кандай көтөрөт деген суроо. Бул соңку суроо кыскача. Мен айтып кетсем, негизи ошол көпчүлүк учурда бейтаптардын ковидке чалдыккан жана ошол эле өнөкөтү, ковидтин өнөкөтү пневмония деген ооруга алып келип атпайбы, өпкөнү. Күнүмдүк жашоодо ошо ооруган адамдар өпкөсүнүн 5 литр өпкөгө аба батса, кислород басса, ошонун 2 гана литрини күнүмдүк жашоодо иштетебиз да, өпкөнүн иштебиз. Ошон үчүн бул жерде ковид учурунда инсульт болгон адамдардын иммунитети, өпкөнүн иштөөсү, мээнин кан айлануусунун бузулушунун негизинде жанагындай өнөкөттөр пайда болушу мүмкүн да. Ошол эле ковидтин кандайдыр бир осложнениялары болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде комплексно, толук көптөгөн врачтардын кеңеши менен ошонун бейтаптын жашына жараша, анын состояниясына жараша кылып, анан жардам берилет да, өзүнө керектүү толук жардам берилет. Ошон үчүн врачтардын көзөмөлүнөн өтүү зарыл. Бирок эртерээк кайрылыш керек дарыгерге. Жакшы, ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жылдыз Эгембердиева, Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын мээ кан тамырлары бөлүмүнүн башчысы болуп, жана ошондой эле кийинки коногубуз Бактыбек Пыратов, кадам ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү борборунун жетекчиси, травматолог, ортопед, реабилитолог, кинезиотерапевт болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Бүгүнкү күндүн темасы боюнча тилек көрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды берип, кеңештерди айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, оору сыркоодон алыс болуңуздар. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.